Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бүгүн 26 март, Колумбус шаары, үйдө эс алып жатабыз. Өткөндө Чикаго шаарына барганда Адилет иним менен подкаст тартканбыз. Ошол подкаст чыгыптыр. Азыр мен сиздерге ошол подкастты коюп берем. Көптөрүңүздөргө жакшынакай маалымат болуп калат. Ана мен ошол Чикаго шаарына барганда Өмүрбек иним видео тарткан, чогуу тартканбыз. Анан Элеман энимес болуп подкаст тартканбыз. Ошондо бир кичинекей таарыныч бар да. Алар мени өзлөрү чакырып атышат, видеого түшүп бериңиз, подкастка келип бериңиз дейт. Анан барып бергенден кийин видео чыкканда ылдый жагында темасын ушундай жазышат. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергилем деп Элеман эним жазып коюптур да. Ал деген бул хейтерлерге айтылган сөздөр болчу да. Америкага мен мекендештерге түрткү берип, мотивация берип, келиңиздер деп атсам, хейтерлер ар кандай сөздөр жазат да. Ошолорго өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергилем деп айткан сөздү тема кылып чыгарып коюптур да. Бул уят нерсе да. Алмаз Байке менен Маек деп койгула. Алмаз Байке Чикаго келиптир, кобураштык деп койгула. Ушундай теманы жазгыла да. Өмүрбек иним дагы Алмаз Байкенин авариядан кийин акыбалы, анан Алмаз Байке тракта иштеп 2 жолу штраф төлөп тикет алыптыр. Андайдын не кереги бар? Мен деген YouTube каналымда 600дөн ашык видео бар. Көптөгөн мекендештер менен мен интервью кылгам, кобурашкам, кеңешкем. Мен алардын бир айткан сөзүн оозунан алып алып тема кылып койгон жокмун да. Мен аттарын жазып, ушундай иним менен, агам менен Маек курдук деп эле жазам. Ошон үчүн кийинкиге сабак болсун. Силерге бир жакшылык кылып интервью берип атсак, анан бизди кайра анча-мынча элдин көзүнчө уят кылып, анан өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергилем деп. Аны элдер ойлоп калышат да. Бул кандай көпкөн бала депчи. Андай туура эмес. Бул башка бир чөйрөгө айтылган, бир слойго айтылган сөздү алып анан тема кылган, бул уят нерсе да. Ошон үчүн Өмүрбек иниме да айтам, колуңан келсе теманы өзгөртүп кой. Элеман иниме да айтам да, жана подкасттын темаларын өзгөртүп кой. Мындай түз жүргүлө да, бир жактан бери эле кыйпычык издеп эле bir adamды bir çakırasыңар, сыйлайсыңар да, bir четинен уят кылып атасыңар. Бул туура эмес нерсе. Мен Адилет иниме абдан чоң рахмат айтам. Эч кандай тема жазбаптыр, просто подкаст деп жазып коюптур. Подкастты көргөн киши түшүнөт. Азыр мен ушул подкастты коюп берейин, көптөгөн мекендештерге жакшынакай маалымат бердик. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Салам достор, бүгүн Алмаз Байкени конокко чакырганбыз. Бир аз Маек түзөлү депчи. Ошо Алмаз Байке кош келиңиздер. Жакшы, чоң рахмат. Чикагого келип калсак, Адилет иним конокко чакырып калды. Анча-мынча толкунданып атам. Мындай студияда болгон эмесмин. Бир жол болуптурмун теме менен. Бир подкастка баргам. Бир подкастка. Ошо Алмаз Байке, сиз элдерден мындай интервью алып дайыма биякта Америкада кыргыздардын жашоосун көргөзүп жүрүз. Анан ошо сиздин дагы жашооңузду кичине ачалы деп бир аз силерди кыйнап эле алып келе салдым окшойт. Жок, баары жакшы. Жакшы. Ошо сиз качан келдиңиз эле бияка? Мен 2013-жылы точно числосунда билем, 19-июлда жайдын ортосу болчу. 2013-жылы турист катары бул жака келгем. Америкага, Нью-Йорк штатына, Бруклинге келгем. Ал учурда туристик виза алганда азыркыдай 5 жыл жок болчу. 6 эле айга берилчү. 6 ай келесиң, турист болосуң, бүттү чыгып кетесиң, ошо менен визаң бүтчү. Анан 6 айдан кийин кайра жаңы виза алса болбойт беле? Жок, 6 айдан кийин алса болот, эми бирок ал үчүн деген 6 ай өткөрүп, кайра Кыргызстанга барыш керек болчу, кайра визанын аркасынан чуркаш керек болчу, кайра 6 ай каштырып, кайра келип ошондой болчу да. Анан бул жакта Америкага келген мекендештер эчтекеге жетишпейт. Ошол учурда да көп бул жакта калам, иштейм деп анан бир жолу бар экен. Мияктан бир поручитель табыш керек экен, грин картасы бар же гражданство бар кишини таап, определенный $400 долларды төлөп, формасын толтуруп, иммигрейшнге жиберип, дагы 6 айга калса болот экен да. Жаңы виза. Дагы 6 айга калдыңызбы ошондо сиз? 6 айга калдым да, анан бул жактан мекендештер кете турган жол менен эле кеткенбиз да. Түшүнүктүү. Ошондо сиз жаңыз келгенсиз же үй бүлөңүз менен келдиңиз? Жок, мен жаңыз келгем. Жаңыз келип, бул жактан бирок мен келгенде такыр кыйынчылык көргөн жокмун. Анткени бул жактан тозуп алган мени. Жата турган жерди таап коюшкан, жумуштун баарын таап коюшкан. Мен келдим дагы
Эртеси күнү Америкага биринчи жолу келип, таң калыштуу жери эчтекесин билбей туруп, Бруклинде Манхэттенде өзү кетип калгам. Манхэттенге барып, оозум ачылып, ушундай жер болобу деп асман тиреген имараттардын баарын көрүп, аяктан адашып, же бир сөз билсемчи англисче. Адашып атып, анан эптеп Бруклинге кечинде жеткем да. Ар кимден сурап атып, мимикалар менен сүйлөшүп атып. Анан эртеси күнү эле жумушка чыгып кеткем. Телефонуңуз да жок. Телефон жок да, кайдагы телефон. Мага деген айтышкан ушундай Q деген трейм барат. Болгон ошол эле маалымат бар болчу. Мынча доллар төлөйсүң, анан ошо картасын алып алсаң болот деп. Бруклинде кантип ошондо таптыңыз ошол үйдү? Жо, мен Кинс хайвейден неме кылдым да, Кинс хайвейден чыктым. Бир кагаз алып алгам, чийип атам аякачы. Бул көчөдөн чыктым, бул көчөгө бардым, трейн мякта экен деп, анан трейнге барып, эптеп жана карточкасы менен кирип, анан карта сатып алып, анан Q трейнге отуруп, анан остановка санадым да. Мынчанча остановкадан түшөсүң деп айтып беришкен да. Ошол жактан түшсөм эле эшикке чыксам, башым айланып, биринчи жолу көрдүм да өмүрүмдөчү. Мурда мен Кыргызстандан чыгып көрүлөк болчумун да. Ошентип Манхэттенге барып, адашып, эптеп кечинде Кинс хайвейге жетип, баягы картаны чийип койгон картамды карап, үйдү эптеп таап, анан сүйүнүп келгем. Мына мен Америкага келгенде мен дагы оор эме да. Оңой менен калбайсың го. Кантип каласың? Кыргызстанды кандай иштейм, эмне иштейм? Ошол кантип ошол чечимге келдиңер? Мен бул жака келгенде Уже ойлонуп эле келдиңер. Башкача ой менен келгем да. Америка десе, Америка барам, жыргайм деп келгем. Анан биринчи жумушум эле 3 ай грузчик болуп иштедим да. Ошол как раз грузчик болуп отуруп иштеп аткан учурда эртең менен 8де жумушка барабыз, кечки 8де чыгабыз. Жумуш бүткөндөн кийин үйгө эптеп жетишибиз да. Сүйрөлүп, алым кетип калат, эптеп үйгө келсең аякта өзүң жашабайсың да. Бир комнатада 4 бала болуп жашачубуз. Ар жакта бир комнатада 2 кыз, анан хозяйка. Жашачу ошо үйдүн ээси. Анан очередке туруп душка чөбүз, курсак тогузабыз, кайра жатабыз, эртең менен жумуш. Анан кээ бирде жатканда көзүмөн жаштар чыгып кетип атты. Кетем дедим, мен мындайга эмнеге келдим Америкага? Кетиш керек деп. Ошентип жүргөндөн ам якта көп жылдан бери жашап калган абалар, эжелер биздикине коноп келип калчу, ошолор айтчу да. Ай, алмаз балам, Америка деген ушундай болот, мигранттын жашоосу жеңил болбойт. Белиңди бекем түй дагы, көзүңдү жум дагы. 2 жылча иште, 2 жылдан кийин бир нукка түшөсүң, абдан сонун болот деген да. Действительно мен 2 жыл күттүм да, жана праваларды 2 жылдан кийин алдым, документтерди 2 жылдан кийин алдым. Ага чейин 3 ай грузчик болуп иштедим. Андан кийин биз деген кафелерге барып идиш ак чучубуз, базбой болуп, официанттын жардамчысы болчубуз. Баягы дем алыш күндөрү балдар айтып калчу, моякта мувинг жумуш чыгып атат, жүрүп көчөрөлү деп. Анан элдерди көчүрүп, аяктан бир кичинекей бир $100 күнүгө таап алсак сүйүнчүбүз. Мурда $100 ашык акча таап алчу эмессиң да. Мурдагы учурда. Анан орустардын көп базалары бар болчу, ошол жака 5-6 дос бала бар болуп, анан грузчик болуп иштейсиң. Анан 1,5 жыл плотник болуп иштедим. Анан жана документтер 2 жылдан кийин колго тегенден кийин право алып, СДЛди окуп, анан тракка кеткенден кийин анан жашоо деген билбейм 180 градуска өзгөрбөдү. Мурда жумасына $500, айына $2000 таап атсаң, анан тракка келгенде уже ошол акчаны жумасына таап калдың да, айына тапкан акчаны. Жашоо мына ушундай болот турбайбы, анан настроение да өзгөрдү. Тракка кандай келдиңиз ошондо? Тракка киргенде жаңы СДЛ правасын алганда ошол учурда эле 2015-жылы абдан оор болчу. Тракка киришчи. Мен деген жүздөгөн компанияларга чалдым. Анткени деген Бруклинде русская реклама деген газеттер болчу. Ошол жактан күн сайын отуруп алып, плотник болуп иштейм да, үйгө келип отуруп алып, кечке чалам, выходной күндөрү чалам. 100дөн 150дөй компанияга чалганда ошону болгон 2 эле компания чакырды да. Баары опыт сурай берет экен. Сенин стажың барбы, 1 жыл 2 жыл иштедиңби деп. Жок, мен жаңы эле алдым, праваны жаңы алдым десем, жок, албайбыз деп, анан ошо болгону Калифорниядан Сакраменто деген шаар бар го. Ошол жактан бир компания чакырды, украинецтердин компаниясы. Ал учурда биздин бир дагы компания жок болчу, кыргыздар ачкан. 2015-жылы. Анан му Пенсильвания штатынан Бенсалем деген жерге бир украинецтер компанияга чакырды да. Анан мен алдашыптыр да, көрсөчү ошол учурда. Эчтеке билбейбиз да. Украинецтердин компаниясына киргенде жаңы ученик кылып, жаңы үйрөнчү кылып мени бир опытный кишилерге кошуп атты. Калифорнияга барып келип аттык бир жуманын ичиндечи. Анан мен биринчи зарплатам жумасына $300 төлөдү.
экинчи жумада $400 төлөдү. 500, 600, 700, 800 кылып ушинтип жүрдүм да. Анан деген бир 800гө жеткенде алар айтышкан 1,5 чейин чыгарып беребиз деп. Анан 800гө жеткенде уже арты көздөй кетип баштады. Көрсө алар ушинтип жаңы баланы алат экен, колдонуп 600-700 барганда кайра зарплатаң ылдый түшүрүп баштайт экен, анан алар менен урушуп туруп анан жумуштан кетип калат экенсиң. Ошондой эмеге салышат, ыкмага салышат экен. Анан башында баягы ученик болуп жүргөндө, жаңы үйрөнчүк болуп жүргөндө көбүнчөсү Россиядан келген, анан украинец балдар менен иштедим, эчтеке үйрөткөн жок. Вообще алар эчтеке үйрөтүшпөйт экен. Анан кийин мен казак, анан Өзбекстандан келген жигиттер менен иштегенде анан ошо бүт жумуштун бүт баарын ошолор үйрөтүштү да. Ошондо эмне драйвен айдадыңызбы же риферби же Жалаң рифер болчу. Жалаң рифер айдадык. Пенсильваниядан груз алабыз, жүк алып туруп эмеге барабыз. Калифорния штатына барабыз. Аяктан жүк алып алып кайра Пенсильвания штатына келебиз. Жакшы болду дегенде 2 киши 5 күндө барып келет. Орто дегенде 6 күндө, начарыраак дегенде 1 жумада 7 күндө барып келчүбүз. Ошентиптен ал жумуштан кеч керек болуп калды. Анан жумуш издеп атсам, бир тааныш бала айтып калды, могу Өзбекстандан келген бир киши компания ачкан, Натар деген, Бруклинде. Ошого баргыла деп. Аяка барсам айтып атпайбы, сенин опытың барбы деп. Меники болгон 3 ай иштедим трактачы. 3 ай иштедим, ошондо ал киши айтты, 3 айлык опыт деле жарайт. Сен айдап турсуң, Калифорнияга барып турсуң. Биз Нью-Джерсиден Вашингтон, Сиэтлди көздөй барабыз. Сен молодец, азаматсың деп туруп мага 1,5 миң зарплата берди. Бир жумага. Анан мага өзүңүз айдайсыз бирок. Жок, мага анан Дагы бирөөнү кошуп берди. Бирөөнү учениктерди мага кошуп баштады. Мен уже 3 айлык опытым менен уже жаңы келген водительдерди, жана айдоочуларды үйрөтө баштадым да. Аларга башында жакшы компания экен да, $800 төлөйт, анан жума сайын $100 кошуп 1,5 чейин апарат экен да. Мага сразу 1,5 берди. Ошентип анан баягы көңүлүм да көтөрүлүп калды. Учениктердин жанында окуучуларым айдабай отурду, аны үйрөтүп. Ошентип анан Вашингтон, Сиэтлге барып келип иштеп аттык. Канча баланы үйрөттүңүз ошондо? Ошондо 3 баланы үйрөттүм. Бирөөсү Туркменстандан болчу, бирөө Өзбекстандан, анан бир орус баланы үйрөттүм да. Тоже рифер айдадыңыз. Рифер айдайсың, башында адам ушундай болот да, баардык нерседен коркот. Муну кыла аламбы, кыла албаймбы, колуман келеби деп. Ошол ишти өзүңдүн колуң менен жасап көрүшүң керек да. Өзүң менен көргөндөн кийин ал жеп жеңил иш болуп калат. Мына рифердин холодильник, ошо холодильникти иштете аламбы, иштете албаймбы, кайсы кнопкасын басам деп коркосуң да башындачы. Анан бир жолу холодильникти күйгүзүп, бир жолу холодильникти өчүрүп койгондон кийин уже төбөң көккө жетип уже билип каласың да. Ушундай Америкадачы. Сиделди канча убакыт алдыңыз, анан канча акча төлөдүңүз, кайсы жерден окудуңуз, кыргыз, орус тилдеби же англис тилде окудуңузбу же кандай алдыңыз? Азыркы учурда мындай болуп атпайбы? Блогерлер көп болуп, маалымат көп болуп, Америкага келем деген кишилер деген маалыматтын бүт баарын алып, бул жака даяр келип атат. Биз келаткан учурда эч ким айтчу эмес да, даже билчү эмес. Биз чытырман токойго кирип кеттик. Анан эчтеке билбейсиң, кээ бир мекендештерден сурасаң алар айтып берет. Кээ бирлер ичи күйөт экен. Мен кыйынчылыктан өттүм, ошол кыйынчылыкты бул да көрсүн. Эмнеге мен кыйынчылык көрөм, бул болсо готовый нерсеге келип калат деп. Анан деген мага деген мындай болуп калды. Жеңил машинанын правасын алдым. Аны орус тилинде эле экзамен тапшырдым. Бир эле күндө даярдандым. Жанагы Брайтон-Бичте эме бар. 3-чү жана 7-чи болуш керек. Брайтон-Бичте киоск бар. Ошол жактан жеңил машинасын экзаменине даярдана турган брошюрканы алып келдим. Мен бир күндө эле даярданып, көп деле суроо бербейт. Азыр компьютер менен тапшырат экен. Ал учурда биз болсо мында кагаз берчү да. Ошондон петичка коюп, отметка коюп эме кылчусуң да. Анан бат эле тапшырдым аны. Анан дасовка жиберди. Дасовтан бир эле сабак алдым. Робот тестке бардык. Бат эле өтүп кеттим андан кийинчи. Анан мына билбестик. Бир көп жашап калган кишиден сурадым. Жөнөкөй права алдым. Анан көп кишилер тракка кетет экен. Тракка кантемсем, сен тракка барыш үчүн 6 ай күтөсүң деп койду да. Көрсө андай эмес экен. Жеңил машинанын правасын алгандан кийин тракка кетиш үчүн эртеси күнү барып эле экзаменди баштасаң болот экен. Таксиге кетиш үчүн опыт алыш керек да, сен адамдын өмүрү менен ойнойсуң да. Ошон үчүн деген таксиники бул Чикагода 1 жыл, Нью-Йоркто 6 ай күтүшүң керек. Андан кийин таксиге окусаң болот. Мен болсо, мен 6 ай күтүшүм керек экен деп СДЛдин жана вопросторуна даярданып жүрө бердим да. Билбестик кылып. Анан 4 ай даярдандым, бүт баарына даяр болуп калдым. Жана General Airbag Combination'дин суроосун мен уже
болсоңор айтып берчүмүн да. Могу суроосун деп. Аябай англис тилинде. англис тилинде. Мен өзүн түшүнбөйм. Маанисин түшүнбөйм. Жатталасыз. Көз менен жаттадым. Азыр балдарда сурап атпайбы, англис тил билбеген бала экзамен тапшырса болот. Көз менен жаттайсыңар. Маанисин түшүнбөйм, бирок суроону көргөндө кайсы ответ туура экенин билем да. Жооп туура экенин. Анан ошентип барып эле анан бирөө айтып калды, ай сен эмне күтүп жүрөсүң, сен тракка кетпейсиңби деп. Мен айттым, 6 айды күтүп атам десем, ай ким айтты сага? 6 ай эмес, эртесине тапшырсаң болот деп. Анан ДМВга барсам 3 документ керек болот экен. Бул деген разрешение на работу, же грин карта, же social security карточка, анан жеңил праванын, американский жеңил права болуш керек экен. Ошону көрсөтсөм эле отур деп бир күнү generalды тапшырдым. Эң оорун. Экинчине combination, үчүнчү күнү барып airbag'ти тапшырдым англисче. Компьютерге турасың, бир суроо чыгат, 4 ответ болот, туурасын тандашың керек да. Азыркы учурда болсо 3 экзаменди бир күндө тапшырса болот экен. А биздин учурда болсо 3 экзаменди 3 күндө тапшырыш керек болчу. Мен аябай катуу даярдандым деп атпаймынбы? Мен сразу автоматически билем да кайсынысы экенчи. Анан эшикке чыксам бир балага кезип калдым, таластык чыгыт экен. Байке бир экзаменди 8-чи жолу тапшырып атам, өтө албайтам дейт да. Ар жакта 2 экзамен бар. А мен аябай жакшы тапшырдым деп анан сүйүнүп траковый мектепке бардым. Мен Бруклинде деле кыйраткан траковый мектептер жок. Жакшы траковый мектептер деди эмеде, Флоридада, Пенсильванияда, башка Нью-Йоркто кыйраткан деле траковый мектеп жок экен. Же өзүнүн эмеси жок, помещениясы жок, же өзүнүн паркинги жок. Көчөдөн эле сени жолуктурат экен. Анан трак отургузуп эле анан 1 саат сабак, акчасын төлөп бересиң, эчтекеге жетишпейсиң да. Ошентип атып анан роуд тестке барыш керек, эң акыркы экзамен, роуд тест. Аяка барганда ошол траковый компания арендага машинасын берди, бир водительди кошуп берди, айдоочусун. Стейтен Алланд деген эмеге бардым да, островко барып. Орусчада кошуп атам, Жок, мен орусча айтып алып, кайра кыргызча көрдүм. Оңдоп кетип атам да, анткени кыргыз болгондон кийин накта кыргызча сөйлөш керек да. Телевиз кичине бурулуп атат да. Анан ошол эмеге бардым. Стейталанд деген жерге бардым. Аякта кандай экен, өзүң очередиң келгенде трак менен турасың, бир американец астыңа келет да экзаменди ошол алат да. Бүт трактын башынан аягына чейин айтып бересиң англис тилинде. Анда мен деле түшүнбөйм. Жаттап алган. Pre-trip inspection деп коет. Ошонун бүт баарын айтып бердим. Кабинанын ичине отурганда бир 10 мүнөт дагы булбулдай сайрап беришиң керек англисче. Же маанисин түшүнбөйсүң, чалап ала билесиң да эми. Ичиндеги жанагы өрт өчүргүч, ременим, анан деген воздушный система айтып бересиң да, тормозной система воздушныйго. Сервис брейк, анан бул брейк, анан паркинг эме трейлердин тормозу, трактын тормозу да ошо системаны айтып берип, аягында айдатат. Айдап келип, жакшы айдап, параллель паркинг жасап, ошолорду бүтсөң, анан кагазын жазып берет, экзаменди жакшы тапшырып бүттү деп. Ошону алып эле кайра гаиге барасың, гаиге барсаң сени сүрөткө тартат, акчасын төлөйсүң. Убактылуу эме берет, 3 айлык права берет, айдоочулук күбөлүк берет. Бул убактылуу да. Аны менен айдасаң болот тракты, бирок жаныңда СДЛ правасы бар киши отуруш керек. Анан пластиковый жана СДЛдин правасы бир 2 жумада. Анда ковид деген жок, бүт баары тынч, көңүл жайдары. 2 жумадан кийин келип калды, анан жумуш издей баштадым да. Ошо менин досум дагы ошо кээдеки кыргыздар сурап калат, мен дагычы кантип бул англиски билбесем кантип виза алам депчи. Анан мен жакын досум бар да, казак досум. Ал да ошо сиз сыяктуу эле жаттап алыптыр да, бүт топиктердичи. Бул экзамен тапшырганбы? Жок, виза алгандачы. Казакстандан консулга киргенде сурайт го англисче. Ал окуу визасы менен келет эле. Жок, мындай эле, эме work and travel менен. Жок, ал эме да. Визага киргенде кыргызча, орусча эле сурайт да. Консул. Жок, аны англисче, ошо бизде англисче сураган да, менден например work and travel менен келгем да. Анда work and travel'ды англисче болуш керек. Атак мындай киши туристтик виза алабы же чакыруу. Сизде орусча эле сурады эле? Консулдун баары орусча сүйлөйт. Кандай суроолор сурады эле, ошо кандай может эме бересиз, совет бересиз? Мен советим деген азыр мага күн сайын 100дөгөн, 200дөгөн мекендештер чала берет, жаза берет, Алмаз байке жолун айтып берчи, жолун айтып берчи, Америкага кантип барабыз деп берет. А мен айтам, эгер өзүңөр илимдүү, билимдүү болсоңор, жанагы посольство, бир эле посольство чечет да. Силерди военкомат чечпейт да, Америкага барат. Же болсо бир милицияга барып, же прокуратурага барып, же болсо бир министерствого барбайсыңар да. Посольство, ар бир өлкөдө посольство бар, Америка Кошмо Штатынын. Ошол бир гана посольство чечет. Америкага келем деген киши посольствонун сайтына кириш керек.
Аякта бүт баары жазылып турат. Кандай визалар бар, эмне документтерди топтош керек, эмне формаларды толтуруш керек. Өзүнүн формалары бар да. Green card тутсаң дагы формалары бар. DS 260 деген. Туристик виза менен келемсең DS 160 деген форма бар. Окуу визасы менен келем десең ошол эле DS 160 форманы толтуруш керек да. Анан ошол форманы деген сайттан чыгарып алып, онлайн да бүт баары. Сен посольствого барбай деле койсоң болот. Аяктан толтурасың, керектүү документтердин бүт баарын чогултасың, ошону онлайн жибересиң, посольство ал форманы кабыл алат. Анан деген сага кайра ответ келет. Ооба, сен деген турист болуп же тиги окуу визасы менен же бул виза менен барайын деп атыптырсың. Анда мо документтердин бүт баарын топтоп алып, мынчанчы күнү саат мынчада интервьюга кел деп айтат. Меники деле ошондой болгон да. А мен жанагы формасын толтурганды билген жокмун. Мени чакырган да. Америка Кошмо Штатынын гражданини мени чакырган бул жака окутчу. Алар деген көрдү да сразу элечи. Мен да ошо 160 форманы мен деле билбейм да. Анан көптөгөн мекендештерге айтам, ошону өзүңөр бүтүрсөңөр болот. Эгер билбесеңер, көптөгөн агентстволор бар. Мен деле 2013-жылы ушундай агентствого баргам. Барып айткам, ушундай чакыруу келди, бирок ар кандай формаларды толтурат экен, мен эчтеке билбейм десем, 500 сом болот деген да 2013-жылы. 500 сомду бердим. 160-ны толтурду. Бирок абдан көп суроолор болот экен. Мен где-то 2 саат, 3 саат отурдум. Анан толтуруп туруп, алар өзлөрү жиберди посольствого. Кайра ответ келди. Ооба, бул кишини деген Америка Кошмо Штатынын гражданин чакырып атыптыр. Биз көрдүк. DS 160 формасын алдык. Мына силерге деген графикти жиберип атабыз. Анда деген Америкага келем деген кишилер аз болчу да. Эмдиги жумада деле кирсе болот. Мына мондай числолор бош. Качан кирет дегенде анан мага берди. Мен деген карап туруп бир числону тоголоктоп туруп анан айттым, ушул күнү барам посольствого деп. Анан кайра алар жиберди посольствого. Посольстводон сразу эле 5 мүнөттөн кийин эме келди. Пригласительный келди мени магачы интервьюга. Пригласительный жазылып турат. Ушундай Егемердиев Алмаз мынчанчы күнү саат мынчада жакшы кийинип алып, мондай документти алып алып, консульский сбор анда $160 болуш керек. Ошол акчаңды алып алып, посольствого келип калды интервьюга. Интервьюдөн өтсөң, Америкага виза басып беребиз, жок, өтпөйсүң деп. Анан мен баргам да ошол. Определенный күнү барсам анда 40 киши киргенбиз. 40 киши чогулуп посольствонун астына. Анан эки жерден фейс контроль кылып киргизип, бир окошкага документтин баарын тапшырып, бир окошкага терезече деп коеюнчу, терезечеге. Аты эмне бул орусча кошот деп айтпасын. Терезечеге акчаңды төлөйсүң да күтүп отурасың. Анан консул чакырды мени. Бул карабайсыңар, американецтердин ачыктыгы. Бир кабинетке киргизип алып, анан интервью албай, залда отурабыз да баарыбыз. Залда отурганда мына мондай айнек бушта кабинет болот экен. Консулду да көрүп турат, ким интервью берип атканды көрүп турат да, прозрачный деп коет да, тазалык. Акчаны да карабайсыңар, акчаны бөлүп койгон. Касса өзүнчө, документтер өзүнчө. Такыр пара албай, түз, баары ачык болсун, элдер көрүп турсун, взятка берип атабы, акча берип атабы, бүт баары ачык болсун деп анан консулга кирсем, консул орусча сүйлөдү. Силер деген англисче билесиңерби деп, жок билбейм. Орусча сүйлөйсүңөр, орусча сүйлөйм десе, анда интервью орусча болот деп. Анан мага көп деле суроо берген эмес. Америкага эмнеге баратасың? Канча убакытка баратасың? Сени ким чакырып атат? Англисче билесиңби? Анан сен деген Америкага барганда иштейин деген оюң барбы деп. Алар да кичине мындай психологдор да. Сен чакыруу менен келатасың да. Как турист катары келатасың. Сен определенный убакыт өткөндөн кетишиң керек да. А бул көрдүңбү? Сен барып эмне жумушта иштей атасың дегенде, кээ бирлер мен барып тиги жумушта иштейм дегенде уже булар билет да, что бул туристик виза менен барып калып калат экен деп. Буга бербеш керек дейт. А мен айттым, менде убакыт жок. Мен бир 2 жумага эле баратам, 2 жумадан кийин келишим керек. Жумушум мыякта, баардык ата-энем, үй, пүй, мал жал деп койдум. Мал сал деген сыяктуу. Бирөө даярданганда сизге бул кээдеки көбү билбейт да. Бирөө айтканда, мынтип айтпаш керексиң, кимти айтпаш керексиң. Эми кичине даярдашканда, биякта Америкада мен чакырып аткан кишилер монтип айт, тинтип айт, бул туристик виза менен түшүнүк бар болчу да, пайда кылды да. Туристик виза менен келгенде, биякта калам деп айтпаш керек. Эл көрөм, жер көрөм, туугандарга кезигем, анан кайра кетем, 2-3 жумага келетам деп. Ошентип айтыш керек. Сен деген бул бир оюң эле болсо, бул жакта калып кала турган. Туура эмес жооп берип алсаң, бүттү, эч качан өтпөйсүң дегенде. Анан мен деген баары жакшы болду. Анан баягы консулдан көрдүм да бетиненчи, мага жакшы берет экен депчи. Күлүп жайнап, баары сонун деп айтты. Анан алар мындай кылат экен, числосун мага сразу айтты.
3 күн же 4 күн дедиби, саат мынчада эртең менен бул жака келип кал деди да. Ошондо загран паспортуңду алып кетесиң деп. Анан мен чыктым, эшикке чыгып, бүт адамдар толкунданып кетпей турат. Анан баарыбыз күтүп 40 киши эшикке чыгып, түштөн кийин баарыбыз коштошуп анан кеттик. 3-4 күндөн кийин барсак баягы эле 3-4 30-40 киши келди да. Келип анан баягы киргенде ошондон 39 киши өттүк. Ошол күнү бербейт беле? Ал күнү берген жок бизге. 4 күндөн кийинби, 3 күндөн кийин келгиле деди. Кайра келдик, кайра 2 жолу фейс контролдон өттүк. Анан күтүп отурсак залга бир банктын ичине киргендей эле болот да. Анан бизди атыбызды чакырып бирден консулга киргизип атты. Эгембердиев Алмаз дегенде мен коюп консулга кирип барсам эле куттуктайм, поздравляю деп эле загран паспортумду колго кармап ичине ачсам эле виза толкунданып тем эле өзүмдү жоготуп кара терге тишип алдым да анан баягы стеклянный деп атпайсызбы, айнек комната консул отурат, андан чыккандан кийин анан бакырайдым аты. Бакырсам элдин баары кол чапты. Анан четтен чыга берет экенсиң да, эшикке чыга берет экенсиң. Эшикте толкунданып, тим эле башкача дем алып, сүйүнүп, култуңдап турсам, уже элдер сүйүнүп чыга баштады. Мен алдым деп. Ошентип анан баарыбыз күттүк, бири-бирибизди күтүп, ошондо 39 киши биз алдык, бир бала албай калды. Көрсө анын документинде эме бар экен, туура эмес жасалган. Жакшы беришкен да мурун визаларды. Жакшы берчү да, анда деген 2013-жылы Америкага келейин деген кишилер деле аз болчу да. Азыр Америкага келем деп канча башталды? Мына 2-3 жыл болуп калды. Ошондо Мексикадагы күч албады ошол жылдары. Атак мурда жалаң легалдуу жол менен келген кишилер аз, грин карт ойноп. Бир чет ошондой жакшы да. Айырмасы, эки эле айырмасы бар да. Например, ошол легалдуу жол менен келем деп аракет кылгандар өтө албай, анан Мексика жолуна салып атат. Легалдуу келген кишилер бул жака бүт баарын анализдеп, мен барганда үй бүлөм кыйналып калбасын, бизге $15,000 керек экен, бир машина сатып алышым керек экен, Чикагого барам, одно бедрумный квартира сатып алам, тинтем, минтем, бул жакты иштейин деп келатат да. Келип, аэропорттон түшүп, иммигрейшн офицерден түшүп, Американ территориясына киргенде, аэропорттон чыкканда алып келаткан 15,000 чөнтөгүндө турат. Жайдары Америка деп атат. Үй бүлөсү менен келди, таксиге акчасы бар. Кээ бирөөлөр сразу келбейт да Чикаго. Нью-Йоркко барып, гостиницага жатып, Манхэттенди кыдырып, Тынч океанга барып, Брайтон-Бичти кыдырып, анан шашпай самолет менен Нью-Йоркко учуп келип, шашпай гостиницага жатып, квартира таап, жумуштап, анткен чөнтөгүндө акчасы бар. Эч кандай сарсана болбойт. Сразу тиги машина сатып алып, правасын алып, квартира алып, жумушка кирип, курсагы тоок, балдарына эме алып берет, кийим алып бере алат, эки жака чыгат. Мексикадан келаткан киши ошол үй бүлө болсо үй бүлө, жаңгыз киши болсо жаңгыз киши ошол эле сумма менен чыгат. Ошол суммасын бүт Мексикага калтырат да. Аны кандай өлкөлөрдө өтөт, аякта 2 айлап гостиницага жатат, тамак ашка кетет, аяктын бүт бар коррумпированный да. Полицейскилердин акча берет, жанагындай картелдерге колго түшүп калат, тиге жана жол көрсөткөндөргө 500-600 тияк мияк деп анан Американын территориясына кирет да, мияктан 3 ай, 4 ай, 5 ай камалат. Анан Американын территориясына киргенде чөнтөктө $50 бар. $30 бар. Кээ бирөөнүкү такы бир тиыны жок. Анан кыйналат жатта. Ошолор кыйналып атат. Эми бирок биз мекендештерди күнөөлөбөшүбүз керек, анткени мекендештерге условия түзбөйт атпайбы? Мамлекет түзүп бериш керек да ошону. Бир нерсени айтып коеюн. Биздин консул айтып атат да. Биздин элчибиз айтып атат, элчибиз. Биздин президент айтып атат, Мексикага срочно тезинен деген Кыргызстандын посольствосын ачыш керек болот. Анткени кыргыздардын бүт баары Мексика аркылуу барып атат. Биз ошолорго жардам бериш үчүн посольство ачышыбыз керек болот дейт. Бул абдан туура эмес нерсе. Бул деген президентке жакшы маалыматтын жетпегендиги. Тегерегинде курчап алгандар туура эмес маалымат берип аткандыгы. Эгер туура маалымат берсе, президент айтмакта: эмелер, кыргыздар, Мексика менен кирбегиле. Бул деген туура эмес жол. Мексика менен киргендер бүт Кыргызстанды жамандап атышат. Бул деген политический убежище сурап атасыңар. Аны токтоткула, барбагыла, даже күчтүү закондорду чыгаш керек. Мексика менен барбагыла деп. Алар деген наоборот посольство менен сүйлөшүп, легалдуу жолдорду күчөтүш керек дебайчы. Жеңил алыш керек. Азыр деген анан жакында дагы биздин элчибиз айтты, президентибиз менен сүйлөштүк, 5 жылдык туристтик визаны 10 жылга узартып атабыз деп. Бул дагы туура эмес.
Хот 100 жылга узартып кой. Айырмасы кайсы? 5 жылбы, 100 жылбы кайсы? Баягы кирип виза алам дегенде ошол эле эме болсо, шарт болсо. Баягы эле кишилер барат, 100 жылдык визаны аласыңбы, 5 жылдык визаны аласыңбы, баягы эле жолдон өтөт, эч ким өтө албайт байкуштар. Анан кайра эле Мексика деп атат да. Андан көрө айтыш керек да, 5 жыл боюнча калсын. Зато жана кире турган жолдорун жеңилдетип бериш керек да. Кирип чыгып турганга, Ал 5 жылга деген бир жолу виза алып алсаң эле бүттү. Кийинки 5 жылга берет, ал эме болбой калат да. Законду бузбасаң, доверие күчтүү болот да, бере берет. Эң негизгиси мааниси деген 100 жылдык виза эмес. Хоть миллион жылга берип кой. Миллион жылдык визаны беребиз деп кой, анын бир тиын кереги жок. 5 жылдык ала албасам эмне кереги бар? Ошон үчүн деген ала турган жолун эмеш керек. Эми билбейм, мен бул да политика го дейм. Россиянын көзүн карап турушат, тиякты карап турушат. Эми бул деген стратегический бир военный бир курал жарак темасы болсо бир жөн, эми Россиядан коркуп дегендей. Бул деген эми миграция боло берет дагы. Эми өзүнүн келем деп аткан элин жардам берип, легалдуу жол менен түртүш керек да. Баргыла, грин карт ойногула, түз жол менен баргыла, законду бузбагыла, Америкага барып, бутуңарга тургула, анан Кыргызстанга салымыңарды салгыла, Кыргызстанга кайтып келгиле деп. Анан мамлекеттин жардамын көрбөсө, анан Мексика аркылуу азап тозоктун баарын көрүп келген киши анан Кыргызстан деп айтмак беле. Айтат да, эмне болсо ошо болуп кетсин Кыргызстан деп. А эгерде мамлекет өзү жардам берип Америкага окугула, билим алгыла, бутуңарга тургула, анан кайра кайтып келгиле десе, ар бир мекендештин жүрөгү бокулдап турат да. Ой, мен мамлекетим жардам берип, мен Америкага келдим, Кыргызстаным деп көбүрөөк күймөк да, 10 эсе күймөк да. Мына Мексикадан келген киши күйбөйт да, Кыргызстан үчүн. Да, жүрөгү ооругу, наоборот. Эмне деген азап тозоктун баарын көрүп келатат. 6 айлап, 7 айлап түрмөдө жатып атат тиякта. Түрмө деп койсо деле болот анычы. Анан 10 чакты мамлекеттен өтүп атса, кайык менен аяктан көп кишилер каза болуп калып атат. Анан ушул чын эле окуя болуш керек, жана кайыкка да салып алып түн ичинде катуу кетет экен да, ал токтобойт экен. Анан бир кыргыз эле бир айымдын баласы сууга түшүп кетсе, өзү айым секирип атат, айымдын аркасынан күйөөсү секирип атат. Бүттү, ал токтобой кетти дейт да. Мына Мексика менен келем дегендин запкысы. Картелдерге түшүп атат, элдер кул болуп калып атат аяктан. Чынбы? Плантациялар иштеп атат. Кээ бирлөрдүн жанагы ачык эле айтып атышпай, үй бүлө келатса жубайларын алып калат дейт. Чынбы? Жубайларын алып калып үй бүлөсүн кетирип атат дейт. Ал эмне деген үй бүлө болот, тиги кандай залакасы тийип атат ал. Чынбы? Жаман иштер болот ба? Үчүн легалдуу жол. Эми трак темага өтөлү кайра. Сиздин знаменитый трагыңыз, кызыл трагыңыз. Кызыл машка. Кызыл машка, ошол машканы кандай жолдор менен алгансыз, кандай ошол чечимге келгенсиңер, ушул вообще көп азыр кыргыз балдар келип атат, анан овнер болгула деп мен дайыма совет берем да. Көбүрөөк акча табат, өздөрү катуу иштесе жакшыртат депчи. Ошол туурабы же туура эмеспи? Овнер болгон туурабы же водитель болгон эле жүргөн жакшыраакпы? Же лизге трак алган туурабы же кандай ойлойсуз? Азыр деген кызыл машка жөнүндө айтып койбосом, унутуп калам да, анан кызыл машка мага таарынып калат да, күтүп атат меничи. Кызыл машканын тарыхы абдан чоң. Бул кызыл мен деген бирөөлөр Кыргызстандан сурап калат экен да, тиги алмаз байке Америкадагы десе, ал кайсы алмаз байке, кайсы десе, кызыл машка десе бүт баары тааныйт экен. Же болсо Салимушка деп кызымды айтса, Салимушканын папасычы десе, баары тааныйт экен да. Башында келгенде бардык адамдар компания драйвери болуп кирет да. Компаниянын айдоочусу болуп кирет, опыт алыш керек, бирөө үйрөтөт, анан бир 3 ай өтөт, жарым жыл өтөт, баягы опыт алып каласың. Андан кийин баарыбыз коркот экенбиз да, мен да корктум да башында. Кейжилайн компаниясына кирип калдым, жумушка орношуп калдым. Анда Нью-Джерсиде болчу, Зияштарчы. Анан ошондо биринчи жолу бардым, барсам тааныш ошол жактан жумушка кириңиз деп жумушка алды. Фредлайнер бир трак берди. Ошо менен иштеп жүрөм. Компания драйвер, жумасына 1,5-дан 2.000ге чейин табам. 1,8, 1,7 деп таап жүрсөм, анан ал айтып калды Зияш. Алмаз байке, лизге арендага албайсызбы тракты депчи. Мен айттым, айланайын Зияш, кой мени жолотпо. Мен суранам, мен корком дедим да. Десем, Алмаз байке көп аласыз, жакшы табасыз, ошо жакка которуңуз дейт. Жок. Ой, корком деп атам да. Ана ошентип иштеп жүрдүм. 1 жума, 2 жума, 1 ай иштедим. 1,5, 1,8, 1,7, 1,9 ушундай $1000 жумасына тейин таап атсам, анан бир күн эле зарплатам 3,5 миң чыгып калат бай.
бухгалтерия туура эмес санап алды деп анан Зияшка чалдым. Зияш, силердин бухгалтерия туура эмес санап коюптур, мен 3,5 миң зарплата чыгып калыптыр десем, Алмаз байке, мен сизге сиздин сөзүңүздү укпай эле, сизди арендага которуп койгом, лиске которуп койгом. Көрдүңүзбү сонун бекен деп атпай. Жүрөгүм лакылдап, койчу, 1,7-1,8 деп атты, 3,5 миң зарплатабы деп жумасына. 3,5 деп таң калып атпаймын. Мен дайым ошондой болот. Дайым ошондой болуп калбады. 3 миң, 3,5, 3 менен 3,5 ортосунда болуп калды да. Ой кулпуңдаганда айтпа, мурда деген айына 2 миң тапсаң, анан жумасына 2 миң тапсаң, анан жумасына 3,5 таба баштадың да. Кулпуңдап, сүйүнүп алып, күч кубат кошулуп, бүттүм эле дызылдап иштеп жүрсөм, бир күнү Зияш кайрачылат. Алмаз байке, ушу тракты сатып албайсызбы? Кой. Жолотпо мага, жолотпо. Эң сонун болуп атат жумуш. 3,5 таап атам, сен байке, ушу тракты сатып алыңызчы деп. Уговорить этет, анан бардым да. Бир ай ойлонуп атып, кысталып атынан барсам, договор түздүк. 2013 жылкы Фредлайнер болчу, 35 миңге сүйлөштүк. 5 миң даун пеймент алды. Өзүм төлөп бердим, анан 30 миңди зарплатага бөлүп койду да. Айына 2 миң доллар беле, канча 2 миң эсинде жок болуп атат да, же 1,8 беле жыл кутулуп кеттим да. Анан баягы овнер деп коет турбайбы? Овнер болгондон кийин эле зарплатам эле бир күнү тарс этип эле чыкканда 5,5, 5,7, 5тен үйдө болуп калды да. Ушундай болот турбайбы деп атпаймынбы? Көрсө деген биз коркпошубуз керек экен да. Америка ушундай экен, рисковать этишибиз керек экен. Башында адам коркот экен, бирок коркунучту жеңип туруп рисковать этип, баш отуңар менен кирип, аракет кылып, эртеден кечке иштесеңер болот экен да. Анан жашоо такыр эле эме кетпе, асманга кетпеди. Элестет. Жумасына 5 эле тап десең, айына уже 15 миң, бир жума иштебей эле койсоң болот. 15 миң тапсаң жетет. Ошондой болот экен да көрсөң. Анан ошол учурда анан балдар жакшы акча таап, анан бир трак алып, анан экинчи трагын алып, анан үчүнчү трагын алып, башка трактарына башка жаңы келген новичок водительдерди кошуп, экинчисине ошентип анан кийин анан эмеге которулбадыбы, жана компания ача башташпадыбы балдарчы. Көрчү ошондой болот экен. Эч кандай коркпогула, рисковать этпейли. Азыр деле ошондой. Азыр келип компания драйвери болуп алсаңар, ошол эле виза тапкандай табасыңар, бир 2 миң тапсаңар, айына, эме жумасына бир 1,5-дан 2 миңге чейин тапсаңар болот. Аренда калсаңар, андан да койду болот. Бир 3 миңдин тегереги же. Анан тракты сатып алыш керек обязательно. Бул деген трак деген силерди багып атат. Мен 8,5 жылдан бери тракты иштеп атам. Мени багып атат ушул трак. Эми бул жаратканым берип атат. Тракты себепчи кылып атат да. Кызылмашка себепчи, жаратканыбыз берип атат. Эми ошон үчүн Чикагого келбедикпи? Жаңы трак алалы деп. Кудай берсе бүгүн эртең жаңы трак алабыздан Кызылмашка күтүп атат үйдө. Мен анын Кызылмашка менен такыр ажырагым келбейт. Ал дагы мындай Кызылмашка деп дагы мындай карындаш сыяктуу ат койгон. Эркелетичи Кызылмашка депчи. Ал күтүп атат, эми көп кишилер бизге бергиле деп суранып атат. Кээ мага арендага бергиле деп суранып атат. Жакшы трак болуп берди, көп деле бузулган жок, а? Көп деле бузулган жок. Аябай сонун трак болуп берди. Деф системасы дагы көп баш торткан жок. Абдан сонун жүрдүк. Машка экөөбүз чаңгөр эмнелердин баарын Американын бүт кыдырдык, шаарлары, жолдору, айылдары, тоолору көп кыйнаган жок, жакшы. Мен деген бул Кызылмашканы алып атканда 427 миң болуш керек. Азыр 1 миллион 39 миң жүрдү да. Ага чейин Фредлайнер бар болчу 2010 ал кичине көп кыйнап койду да. Көп кыйнап койду. Ошон үчүн эми ар кимдин ою ар кандай. Кээ бирөө Фредлайнер жактырат, кээ бирөө Вольваны жактырат. Адам бири-бирине окшоп экен да. 100 адам болсо 100өөнүн вкусу ар кандай болот да. Бирок биз бул Америкага келгенде жалаң эле эки эле трак айдап калып атпайбызбы? Фредлайнер же болсо эмени, Вольваны. Анан бирөөнө Вольво жагат, бирөөнө Фредлайнер жагат деген сыяктуу. Иштеп атабыз акырындан эми. Ошондо блогердик кесипке кантип келип калдыңыз? Ушул кызыктуу болуп атат да, баары эле мынтип блогер болуп кетпейт, анан камерадан коркушат. Сиз кандай ушул блогер болуп кеттиңиз? Блогер болом деген жигиттер көп эле да. Бирок бул түшкө да чыдай албайт аларчы. Көп киши чыдай албайт экен. Например, 10 киши блогер болом десе, ошондон может бирөө экөө блогер болуп кетиши мүмкүн. Анткени деген мыяктан убакыт абдан көп кетет. Уйкусуз түндөр кетет. Сен деген уктай турган убактың блогерствого кетиришиң керек. Тамак жей турганыңды кыскартып,
кетиришиң керек, үйгө барганда үй бүлө менен эс алып кан убакыттын жарымын алышың керек. Ошондой убакыттың требовать этет да. Адамдар менен жолугасың, расход болосуң. Бирөө менен барыш үчүн бензин куясың, тигинтесиң, убакытың кетет. Аны монтаждайсың. Мен деген неге блогерствону ачтым? Көрсө мен блогерствону Америкага келгенде эле ачыптырмын. 2013-жылы эле бул жактан орус тилинде видеолорду тартып, Манхэттен, Каракылачы, бул жакта иштеп атам, кафеде иштеп атам, плотник болуп атам, кишилерди көчүрүп атабыз деп мен толтура видео тартып, Одноклассник деген жерге кое берчү экенмин да. Анан кийин блогерлер көбөйө баштабадыбы? Ошондо деген жана Кыргызка в Америке деп, Нари деп, Гүлайым Мурзаева деп, ошондой блогерлерди көрүп, анан мен деле эмнеге буларга окшоп блогер боло албайм? Неге мен дагы мекендештерге маалымат бере албайм? Анткени мен Америкада жүрөм да. Мен башыман өткөн нерселерди мекендештерге айтып берсем, аларга сабак болот да. Биз кетирген каталарды аларга айтып берсем, алар жолу жеңил болот да. Деп анан ошентен ачык ачканды билбейм. Не кылам деп анан бир Нурсултан деген бала менен таанышып калып, Германияда жашайт экен. YouTube каналы бар экен, 1700 катталуучусу бар экен. 1700 кантип жетти деп башым айланып, ошого жардам берип ачып берген да. Аябай ыраазымын. Анан ошентип ачып, анан акырындан өсө баштадык. Бул деген эч кандай рекламасы жок эле, чындыкты сүйлөсөң, мекендештерге керектүү маалыматтарды берсең, бул сарафанный радио деп эле, анан бири-биринен угуп эле анан көбөйө берет экен. Азыр андан кийин Instagram ачтык, анан TikTok ачтык, анан Telegram канал ачтык. Telegram каналда бул соцсеттерден эң жакшы маалымат бере турган бул Telegram каналда. Telegram канал ачасың, Telegram каналда катталат. Бизде азырынча где-то бир 4,5 миң тегерегинде адамдар бар да, мекендештер бар. Анда түз эфирлерди өткөрөсүң. Айтып коесуң, эртең түз эфир, же 1 сааттан кийин түз эфир өткөрөбүз деп туруп, анан киресиң, бүт каалоочу мекендештер кирет, ошол жактан анан суроолор берет бирөө. Үн менен жооп бересиң. Бирөө суроо берет, үн менен жооп бересиң. Анан обсуждение кылсаң болот абдан сонунда. Эмне Инстаграмга видео чыгарып койдуң, аны көрүп коюшат, комментарий жазып коюшат, бүттү. Мында болсо отуруп алып шашпай 2 саат, 3 саат болобу, 5 саат болобу, мекендештер кызыккан суроолорду берет, сен билсең жооп бересиң. Ошолордун арасынан билгендер чыгып калат. Бирөө айтат, тиги моундай документти кантип алыш керек дейт. Ошонун ичинен мен айтып берейин, мен ал документти алдым көчөгүн дейт. Ал айтып берет. Бирөө айтат, грин карт туткан мекендештер барбы деп койсок, ооба, биз барбыз дейт. Америкага келген мекендештер барбы? Биз барбыз деп. Эмне кыйынчылык болуп атат? Баардык нерсени айтып берет да. Анан ошентип эле блогерство кыла берсең эле анан өзүңө билинбейт экен. Анан мекендештер менен кезиккенде эле, ой, Алмаз байке, кандайсыз? Сиздин мотивацияңыз менен келдим. Колуңузду кармап коеюн, сүрөткө түшүп коеюн, атама салам айтып коюңузчу деп видеого тартып, эжеме салам айтып коюңуз. Анан көп балдарга айтып калсаң, сыйлап калат, жүрүңүз кафеге апарайын деген. Анан ошондо бир пайдалуу иш кылып атып турган турбайсызбы дейт экенбиз деп ойлоп калат экенбиз да. Жакшы. Рифер дагы, драйвенди айдадыңыз, Амазонду айдадыңыз, ошону өзүнүн плюстары да бар, минустары да бар да. Ошол кайсынысы жагат, кайсыны сиз жактырасыз? Ар бир эменин драйвен деп коет, рифер деп коет, степбек, флетбек, алардын өзүнүн степбек, ошолордун деген эмеси, өзүнүн сезондору болот экен да. Определенный бир айлары бул көтөрүлүп кетет экен. Бир күн жылы болсо рифер көтөрүлүп кетет деген сыяктуу да. Баягы стройка күчөп аткан учурда степбек, флетбектердин эмеси күчөп кетет деген сыяктуу. Бирок мага Amazon менен иштеген абдан жакты да. Amazon пунктуально иштейт экен да. Сага жүк берди, келесиң, 10-15 мүнөттө аласың, чыгып кетесиң. Эрте апарсаң ала берет, киресиң, 15 мүнөттө чытайсың, чыгып кетесиң. Эч кандай трейлериң жок. Чыккандан кийин баптайли менен жүрөсүң, парковкадан эч кандай проблема болбойт. Узун трейлерди айдап жүргөндө обязательно паркинг издейсиң да. Рестерия же болсо бир газ стейшн тигүү деп. Мында болсо бир кычыктап алып эле тура бересиң. Эч проблема жок экен. Экинчиден Amazon'дун жүктөрү аябай жеңил экен. Мен мурда деген драйвер менен иштеп жүргөндө постоянно 40 миң, 43 миң, 44 миң, 38 алып калсаң сүйүнөсүң да. Бул болсо Amazon'до где-то бир кээ жана драйвендин ичинде 2 палет болуп калат. 3 палет болуп калат. Абдан жеңил. Дөңгөлөк вообще жылдырбайсың, өмүрүңдө жылдырбайсың. Ошонусу жакта жеңил, траңада күч келбейт экен, жеңил жүк менен жүрөсүң, вестейшндан эч кандай проблема болбойт.
Анан жана кагаз жумуш боюнча да башын оорубайт экен. Анткени полицейскилер токтотуп Вестейшнден bill of loading деп текшерет. Амдоосо Амазондукун сурашпайт экен так. Мени бир да жолу полицейский же болсо Вестейшнден bill of loading деп сураган жок. Амазон деп коет. Амазонду жаңы эле баштадыңыз сиз, Мен Амазонду мурда иштегем. Мурда бир Сталбек деген баланын 1 миллион 400 миң жүргөн эмесин Volvoсын айдап Амазондо иштеп калгам да. Өзбекстандан келген туугандардын компаниясында иштеп калгам. 4 айча, 5 айча. Анан азыр уже канча 6 айдан бери Амазон менен иштеп жүрөм. Бирок кече кээ бирде көчө жүктөрүн алып калабыз. Көчө жүктөрүн сразу алганда сразу эме берет да. Оор жүктөрдү берет да. 42-44 анда уже кичине опасный болуп калат. Анда Вестейшнге барыш керек. Ошон үчүн таразага түшүш керек, дөңгөлөктөрдү жылдырыш керек. Өмүрүмдө бир жолу флетбек айдап көрдүм. Анан мага флетбек беришти, айттым албайм десем, байке бүт баары жакшы, жана флетбек үстү ачык, аяка жалпак эле темирлер салынган, чынжырлар менен тарттырган, 500 эле майга жеткизип коебуз. Эчтекесин тарттырбайбыз деди. Анан мен илдим дагы жеткизип койдум. Алардын ар биринин өзүнүн түшүгү бар да. Мен да машина менен иштегем да. 3 машина, 4 машина, 5 машина ташыгам, 7 машина ташыгам, жанагы чоң мененчи. Кархолорду айдаган турбайсызбы? Кархолдор айдап, ошо деген Манхеймдин ичине кирип, жөө басып, жаан болот. Анда жумушуң токтобойт да. Жаан жайт, кар жайт, чилде болот, ысык болот, шамал болот. Копартка барасың, Манхеймге барасың, дилерлерди кыдырасың, парковка жок, эптеп дегенде оор жумуштарды күндөрдү өткөргөнбүз да. Аны азыр дагы жаш бала болсоң го ошентип жүрмөкмүн да, азыр эме баары сурай беришет канчадасыз деп. Бир топко чыгып калдык, дракон жашына деле кирип калдык деп. Ана мага драйвер эле жакшы да. Барасың, жүктү аласың, эшикти ачасың, жабасың, келесиң, тамак ачасың, уктайсың, айдайсың болду да. Мен да кархолор айдагам да, бутум сундургам да. Жаман. Жылып түшкөм эмеденчи. Жаман, абайлаш керек. Эң көп канча майыл айдадыңыз? Бир жумада. Негизи бул Америкада туура жүргөнгө аракет кылыш керек да. Бул деген лоутбук деген бизди башкарат. Тахограф деп коет экен го Европада. Бизде лоутбук деген башкарат. Жумуш башталганда 14 саат берет, 11 саат айдайбыз. Дагы 4 саатыбыз жүк алганга, жүк бергенге, бензин куйганга, ар кандай жумуштарга кетет. Жарым саат эс алабыз да, дагы биз 11 саатты сразу айдай албайбыз да. 8 саатка чейин жарым саат эс алыш керек. Ошондой кетет. Анан андай иштесек, лоутбуктун эле көзүн карап иштесек, кечинде айдабайм, тиги бу десек, биз деле кыйрат акча таппайбыз да. Ошон үчүн өзүнүн нюанстары бар. Мыяктачы Америкага келген кишилер билет. Мен эң катуу айдаганым 60 саат уктабай айдагам. 60 саат уктабай айдагам да. Анткени мен деген Вашингтон, Сиэтлдан жүк берип калышты, Амазондун жүгү. Азыркы учурда жигиттер мындай болуп атпайбы? Баары таң калып, силер туура эмес айтасыңар, силер жомокчусуңар, силер алдайсыңар деп мага айтып калат да. Алар мен деген тимдин груздарын көрсөтүп атам да. Мен азыр жалаң тимдин груздарын алып атам да. Амазонду 2 киши айдай турган жүктү мен жалгыз алып атам да. Элестеткиле. Мен ошол 2 киши айдай турган жүктү алганда мен уйкуга убактым жок да. Мен 60 саат уктабаган жокмун десем калпычы болуп калам. 60 сааттын ичинде может 2 саат 3 саат уктагандырмын. Жанагы такыр эле болбой калганда мен артка жатып уктабайм. Мен жарым саатка 20 мүнөткө 15 мүнөткө будильникке жатам. Анан бир 15 мүнөт болобу, жарым саат анан будильник чырылдаганда ойгонсом, анан эс алгандай болуп калам да, анан дальше кетип калам да. Анан ошентип Вашингтон, Сиэтлден жүк алдым, жанагы Невадага келдим, Рено эле. Ошол жака келип штаттар менен сразу жүк берди. Вашингтонго деп. Аяктан жүк алып алып, Вашингтон Калифорнияга жүк берди. Сан-Диего, ошол жака барып, аяктан Амазондун жүгүн ташсам, сразу Аризонага жүк берип салды. Аябай чарчадым да, анан макул эми Аризонага барып, эс алам го деп Аризонага барып, жүктү жеткизип, анан айттым. Жигиттер кечирип койгула, аябай чарчадым. Кыйналып атам десем, Алмаз байке Колорадогу жүк бар, 6 бирдемеден төлөп атат дегенде. Деп күчтөрдү. Келе өзүнчө деп монтеле энергия болуп, робот болуп калдым. Кеттик дедим. Жалаң $2 иштеп атасың да. $2 иштеп атып, $6 дегенде энергия келип, мындай күчтүү болуп эле рулду кармап кычыратып, шуулдаган кеттим. Эми Денвер, Колорадо.
Енді Колорадоға жеткенде анан жүктү чыдагандан кийин такыр болбой калдым анан ошондо 15 саат болуш керек. Тынбай уктадым да 15 саат. Көзүм жумулуп тур, көзүмдү ачсам 15 саат уктап турмун да. Ошондо анан 3 балага кезигип жана кархулдур айдаган. Кархулдур деп коет жана не деп коет эле, трак, пикап трак айдаган. Машина ташыган 3 балага кезип анан видео тартып, ошондо көңүл ачылып 15 саат уктагандан кийинчи. Эң оор ошол болду деп ойлойм да. 60 саат почти уктабай айдагам да. Эң көп ошондо кросс жасасаңар керек, Как раз ошол учурда болчу да. Мен ачык эле айтам да балдаргачы, ачык эле айтам. Как раз ошол учурда ноябрь болчу да, ошол как раз ноябрда мен деген ноябрды толук иштеп келем, декабрды толук иштеп келем да, кыйын киши болуп, монтип алып чыккам да. Ноябрды иштеп бүткөндөн кийин агып калдым да. 60 сааттан уктабай айдап турсаң ошондой болот да. Ноябрда бирок толук иштедим. Ноябрда толук иштедим, үйгө келдим, бүт баарын чыгардым, стейтменттерди көрсөтүп, мына Semi Express компания акчаны котордуп, 1 айда таза пайдам эми Кыргызстан үчүн абдан эле чоң акча да. 23.101 эме $101 мен таза пайдамен чыктым. 1 айдабы? 1 айда $23.101 таза пайдамен чыктым да. Мен директ мындай мага бир ислам деген элим айтканда, ковидке чейин бир 3 жыл мурун дейт, ноябрь, декабрь иштеп мен $60.000 таза пайдамен чыккам дедим да. Ар бир айда 330.000ден чыккам таза пайдамен. Ошону мен жасап көрөйүн деп баргам, колуман келген жок. Эме да ылдыйраак Ал жашко дейм ал. Жок, жаш андан тышкары анда сонун жакшы төлөчү. Анда жакшы төлөчү. Мен аракет кылдым да, көрдүңбү? Күнү-түнү урдум, бирок болгону $23.101 чыгып калды да. Анан ноябрь өзүңөр билесиңер кичине начар болду. Декабрдын башы, январдын башы аябай сонун болду мен үчүнчү. Мен үчүн абдан жакшы болду. Кичине ылдыйлап атканда үйгө кетип калдым. Азыр трак алайын деп Чикаго келдим. Эме жаңы мекендештер аз тракка чыгып атпайбы? Ошо кандай советтерди бересиз? Эмне эрежелерди бузбаш керек? Анан кандай, например, акцидент болбосун укташ керек? Анан тиги бул ошон бир айтып кетесиз. Биз эми опыт болуп калдык да. Мен 8,5 жылдан бери тракта иштеп атам да. Анан деген биздин организм көндү да. Азыр жаңы бала менде иштей албайт. Жаңы келген бала, сен өзүң деле айдагансың да, чыгып айдагансың. Жаңы келген бала азыр тим менен иштегенде түн ортосунда 2-де ойготот, айда десе бир жарым саат, 1 сааттан көзү агып калат, уйкусу келип. Анан суу былчылдатып башына куя баштайт. Артын карап дегенси учитель уктап атса, сенсей уктап атса, акырын барып бир жака токтоп, жарым саат, 1 саат эс алып алып, уктап алып, кайра жолго чыгып эле ошентип кыйналат. Буга дагы убакыт керек. Азыр мага көптөгөн балдар чалат, Алмаз байке кыйналып атабыз, жаңы тракка жаңы эле чыктык эле Кыргызстандан келип, СДЛ алып чыгып анан 2 саат, 3 саат айтасам эле уйкум келип атат. Эмне кылышым керек депчи. Мен деле уйкум келет. Мен дагы терезени ачам дагы, бирок организм күчтүрөөк көнүп калганда, мыякта мен жанагындай пышылдатып чачкан немеге сууг уюп коем да. Мен мурдагыдай бөтөлкөлөп башыма суу куйбайм, ошондон кичине пышылдатып чачкан убакыт болот. Такыр болбой калганда жана бир 15-20 минут рулга жатып уктаган күндөр болот. Такыр болбосо тракты токтотуп коюп, эшикке чыгып кичине чуркап, муздак суу менен жуунуп, бирок андай кылбаш керек да. Лоутбук деген лоутбук да, ошо адамдын немесине жараша түзүлгөн да, лоутбук менен иштегиле. Англисче жакшылап үйрөнгүлө, тикет албаш үчүн. PTI дегенди жасагыла, эртең менен тура калып эле анан ушундай жигиттерди көрдүм, Чилде учурунда. Эртең менен туруп эле трагын оталдырып айдап кеткен жигиттерди көрдүм. Тракты дагы сразу өчүрбөш керек. Трак деген бул турбина бар да. Келип туруп тракты деген оталган боюнча коюп, жок дегенде бир 5 минуттан кийин өчүрүш керек. Тракты даяш керек да. Анан бир ушундай жигиттерди көрдүм. Компаниянын трагы, эмне болсо ошол боло берсин деген жигиттер ал деген тракты оталдырганда трак ичине жылыш керек да. Ошо боюнча эле дарылдаган боюнча эле түтүн чыгарып алып тартпай айдап кетип атат. Моторго күч келип атат да. Эмне өзүңдүк эмес болсо эле эмне толкулай бериш керекпи? Чынбы? Компаниянын трагында өзүңдүкүндөй, мейчиң тракындай кылып отношение жасап айдасаң, жолуң болот, машинаң бузулбайт. Туура жүрүш керек, эмне дейбиз, убагында укташ керек. Дөңгөлөктөрдү эринбегиле, жылдыргыла. PlayStationга киргенде проблема болуп калышы мүмкүн. PTI'ди жасагыла, 15 минут чыгып алып, дөңгөлөктөрдүн желин текшерип, светин текшерип, бүт баарын текшерип чыксаңар жакшы. Тикет албайсыңар. Тайгалактачы, тайгалакта кандай жүрүш керек? Тайгалакта мен да өзүм бир жолу тайбадым, 8,5 жылдын ичинде тайдым. Кырсык Кашкабактын ортосунда экен. Чоң трак, бул кичинекей машина эмес. Случайно тормозду туура эмес басып алсаңар кеттиңер да. Кетет экен да. Мен да ошо
жол абдан тайгак болуп атканда тормозду случайно катуу басып алдым. Анткени астындагы трак менин жолумду торогондо аны сүзүп албайын деп басып алсам эле кетти. Көзүмөн төрөлгөндөн баштап ушул жашка чейинки бүт кадрды көрүп чыктым да. Деген эле бакыраган моюнча эле кеттим, монтип эле кетип барып эле обочинага кирди. Келип туруп анан трак трейлер келип туруп тракты чапты, жекнайып болду, капталын булчитты. Ошондой бул кыз анан кетип баратканда эмне деген трактардын жыгылып жатканын көрөсүң, капталына жатканын көрөсүң, чалкасынан түшүп калгандарын көрөсүң. Кээ бирде ушундай погода болду. Токтош керек. Бүттү, бериле. Силерди эмне сактайт, токтогула. Такыр эле гололед болуп, Айовада көп болот. Black Ice деп койбу. Black Ice деген мындай, жер ным болот, жага суу кар эме жайт, жаан жайт. Жер соолгондо эле кечинде минус ой болуп, тоңгондо эле бүттү, көк жылгаяк. Биз деле кичинекейибизде жанагы шланг менен кечинде суу чачып койсоң, эртең менен турсаң муз болуп калат баягы, канки тепчи эмес белек. Ошол эле болуп калат. Анан бүттү, трактын баары ыргый баштайт. Ошондой болгондо эле рестерияга бир эптеп бир жана экзитке киресиңер бир жака токтошуңар керек. Анан токтобой эптеп жетем, жүктү убагында жеткизем, анан результат ошондой болуп атат да. Тияка кетет, мияка кетет. Түшүндүрсө болот да баардык нерсени. Диспетчер менен сүйлөшүп койсоң, брокерге түшүндүрүп коет. Гололед болот, по погодным условиям, трафик болот, мыякта авария болуп тур, трак бузулуп тур. Мекендештерге кандай совет бересиңер азыр? Эмнеден башташ керек? Кандай аракет кылыш керек? Мекендештерге көбүнө оор болуп атат азырчы. Жаңы келген мекендештерге көп деле оор болбой эле ким жакшы даярданып келсе. Оор кимге болуп атат? Азыркы учурда анча-мынча кризис болуп атпайбы? Оор кимге болуп атат? Мурдатан бери көптөн бери келген кишилер, мекендештер, заңгыраган үйлөрдү кредитке алып койгон, өзүнө аялына килтеген машиналарды алып койгон, дагы бир кредитке дагы бирдем алып койгон, ошондой кишилер кыйналып атат. Анткени деген алардын пейменттери чоң да. Айына бир 15 миң төлөгөн кишилер бар. Айына 20 миң, айына 10 миң, айына 8 миң төлөгөн кишилер бар. Ошолордун жумуш кичине ылдый болгондо анан ошолор коркот, кыйналат. Акчалары жетпей тигүү болушу мүмкүн. Жаңы келгендер, билбейм, эми Кыргызстандан жаңы келгендер көп деле кыйналбай эле сүйүнүп эле жүрүшөт. Эми тияктан элестет 15 миң сом алса, 20 миң сом алса, мияка келип эле анан 4-5 миң доллар алып калса, асман менен жердей болот экен. Билбейм, эми ар кимдики ар кандай чыдаш керек. Келгенде бүт кыйынчылык абдан көп болот. Грин карт утуп келесиңерби, туристтик визабы, чакыруубу, окуубу, эмне виза менен келсеңер да айырмасы жок. Кыйынчылыктан болот, кыйынчылыкты жеңсеңер. Жок дегенде мен жарым жыл деп жүрсөм, жарым жыл аз экен. Өткөндө бир көп балдар айтып атпайбы, байке сиз жарым жылда аз деп айтып атасыз. Бир жыл адаптация, англис тили үйрөнөсүң. Бул Америкага келип аткан кишилер жаңы төрөлгөн баладай эле да, чынбы? Эч ким тили жок да. Американец менен сүйлөшкөнсө билбейт жаңы бала. Кичинекей бала деле ата, эне деп айта албайт. Тамагын бурсаң машты деп айта албайт. Ил айтпы. Дейт. Анан бул мимика менен түшүндүрбөсөң эчтеке кыла албайсың. Англис тили үйрөнүш керек, районду билиш керек, жумуш табыш керек, квартира. Ошол эле убакыт бир топ алат экен да, анан адаптация болуп, мен кайсы жерде жүрөм, Чикагонун каягындамын, жумушум кайсыл жерде. Анан акырындан үйрөнүп, тигинтип түшүнгүчө убакыт кетет экен. Жок дегенде жарым жыл. Жигиттер, кыздар келгенден кийин жарым жыл эме кылгыла, чыдагыла. Анан бир жакшы жумушка кирмейинче ушинтип эле жүрө бересиңер. Мен дагы 2 жыл ушинтип эле жүргөм. 2013-тен 2015ге чейин өп чаап болуп эле, эптеп кыйналып эле, анан тракка киргенден кийин анан жашоом оңой болгон да. Ошо эми бүтүрө берели, Жакшы. Рахмат сизге, Алмаз байке. Жакшы маек болду буюрса. Кыргыздар биздин мекендештер жакшы угуп, советтериңизди туура советтерди берип атасыңар буюрса. Ошо байкелерибизди угуп жүрө берсек эле буюрса, баары жакшы болот деп ишенем. Силерге да чоң рахмат. Мотивация берип атасыңар, ошо блогерство элдерге маалымат берип, өзүңөрдүн жакшы нерселериңди ачып атасыңар. Какой-то мере бул дүйнөнү кыргыз комьюнитини мындай алдыга жүргүзүп атасыз да, ошого рахмат сизге. Ошо аман болуңуз. Бир сөз айтып коеюн. Кыргызстандагы тааныштарга, туугандарга, ата-энеге, келем деген мекендештердин баарына жалындуу салам. Анан деген Адилет иниме абдан чоң рахмат. Мен Адилет ининди мурда эле көрүп жүрчүбүз, саламдашып жүрчүбүз, сүрөткө түшүп жүрчүбүз, бирок мынчалык бүгүнкүдөй ысык болуп, жакын отуруп сүйлөшүп,
эме кыла элек болчубуз баягы жакындашып элек болчубуз көрсө деген экөөбүз билбей жүрүптүрбүз экөөбүз тең ысык көлдүн кулуну экенбиз адилет иним тоңдон мен түптөн бирок апам эмеден түптөн түптөн деген ошону такташыбыз керек мен сага тайып боломбу же ушундай бирдемеси бар экен да мама сурап көрөм го эми адилет болуп эми телефондорду алышып алдык ага ине катары тууган катары эми жакын болуп ысык болуп жүрөбүз бири бирибизге чалышып турабыз адилет дагы бул жөн жигит эмес бул жактан келип ийгиликтерге жетишип аткан жанагы биз айткан жумуштардын башынан өткөргөн кыйынчылыкты көрүп кыйынчылыктын аркасынан ийгиликтерге жетишип аткан койгон биздин чыган жигит ошон үчүн чоң рахмат чоң рахмат жакшы жакшы